Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu nusalli ala rasulihil karim. Amma ba'd. Assalamu alaikum urmatu teleko'ruvchilar jana radio o'quvchilar. Qayradan sizler bilen joluguşup qayradan oturganыңызга чектен чексиз мактоолор. Аллах Таалага чексиз мактоолор жана пайгамбарыбызга салават жана саламдар болсун. Мактоо жана салаваттан кийин Аллах Таала сиз биздин ар бир кылган ибадатыбызды толугу менен кабыл кылып, пендечилик кылып, билип билбей кылган күнөөлөрүбүздү түп тамыры менен кечирген болсун. Урматтуу менин мусулман бир туугандарым, албетте бүгүнкү күнү кайрадан эле сиздердин назарыңыздарда мен Шарапов Бактыяржан, биздин алып баруучубуз урмат таксырыбыз жок болгондугуга байланыштуу мен өзүм 1 саат бою сиздер менен болмокчумун. Андыктан ушул биздин теледен жана радиодон алыстабай биз менен болуңуздар. Анткени бүгүнкү күнү жалпы элибизде көйгөйлүү болуп аткан, жалпы элибиз ушул боюнча айтып берсеңиз деп көпчүлүк сурангандыгы үчүн ушул ысырафтын зыяндуулугу, ашыкча чыгымдын зыяндуулугу туурасында сөз кылмакчыбыз. Анткени бизде чынында эле өлбөгөн жанга кыш келет дегендей, өлбөгөн жанга бүгүн күз келди. Я Аллах, күздүн күнү жаз жарыш, күз күрөш дегендей, бүгүн күнү урматтуу тууган, ошол тойлор менен алек болуп, тойлорду кандай өткөрөм, тойлорду кандай берем, элди кантип чакырам деп сиз бүгүн күнү көйгөй кылсаңыз, сиздин чакырган тоюңузга мен кантип барам, эмне алып барам, дегеле эмне кошом деген мына ушундай көйгөйлүү маселелер болгондуктан көпчүлүк адамдар ушул нерсени суранышкан экен. Андыктан ушул тема туурасында сөз кылмакчыбыз. Биз менен болуңуздар. Албетте, эми урматтуу мусулман бир туугандарым, бул ысыраф жана ушундай ашыкча чыгымдардан сактаныштын эң эле биринчи жолу, эң эле аны тосуунун жолуну биз таптык. Албетте, бул илим болуш керек деп. Себеби урматтууган, Аллах субхана таала пайгамбарыбызга биринчи эле өкүм бергенде икра, оку деп өкүм берген. Ошондой эле Аллах Кур'ан-ы Каримде өкүмдө фа'алам аннаху ла илаха иллаллах, билгин бир Алладан башка сыйынууга татыктуу зат жок деп өкүм берген. Мында дагы билгенге дегеле окуганга. Ошондуктан адам баласы кайсыл нерсе менен алек болуп жаткандыгын билиш үчүн буга илим керек. Кайсыл нерсеге убактыны коротуп жаткандыгы, дегеле тапкан пешенеттер акчасыны иштетип жаткандыгын билиш үчүн дагы буга илим керек. Ошондой эле кайсы нерсе арам экендигини, кайсы нерсе адал экендигини билиш үчүн дагы илим керек. Кайсы нерсени кылсаңыз чынында эле сиздин үйүңүзгө, өзүңүзгө, үй бүлөңүзгө, айлана чөйрөңүзгө пайда болот, аны билиш үчүн дагы илим керек. Ал эми кайсы нерсени кылсаңыз зыян болот, аны билиш үчүн дагы илим керек. Дегеле устаздарыбыз айткан, бейишке кириш үчүн дагы илим керек, дозоктон кутулуш үчүн дагы илим керек. Сооп табыш үчүн дагы илим керек, күнөөдөн алыс болуш үчүн дагы илим керек. Ошондон бардыгыбызга белгилүү, Аллах Таала эң биринчи пайгамбарыбызга икра, окугун деп өкүм берген. Ата бабабыз эзелтен айтып келген, эр жигитке 70 өнөр аздык кылат деген. Ошондон өнөрлөрдөн бул эң улуусу албетте илим. Акындарыбыз айткан, илим алып илим менен жүзүң жарык, илим алып илим менен бакыт табып, илим менен канчалык жүзүң жарык. Илим билим илимдин күчүн кара, илим дүүлөр жетүүдө максатына деп айткандай. Ошондуктан чынында эле бүгүнкү күнү эң негизги мына ушул көйгөйлүү маселелерди айтсаң тилиң күйөт, айтпасаң дилиң күйөт. Чынында эле айтпасак деле жалпы эл билип атат. Бирок канса дагы бир адам жек көрүнүш керек, бир адам жаман көрүнүш керек. Канса дагы уга турган насаат алам дей тургандарга айтышыбыз зарыл болуп атат. Себеби урматтуу туугандар, мен чынында эле үйрөтүш үчүн келген жокмун, башкарыш үчүн дагы келген жокмун, тарбия кылыш үчүн деле келген жокмун, балким эскертүү үчүн гана келдим. Анткени Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде айтат: "Вазаккир фа инна зикра танфаул муъминин", эскертүү момундарга пайда берет деди. Ошондуктан биз эскертебиз. Урматтуу мусулман менин бир тууганым, эгерде сиз ар бир кылган өзүңүздүн пешенеттер тапкан акчаңызды
özünün orduna, özünün joluna degeli Allah Taala öküm bergen, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem körsetip ketken joldarga iştetseniz, bul dünyada dagı ökünbeysiz, ahirette dagı ökünbeysiz. Jana siz oşonça iştep tapkanыңызды özünün orduna işletүүnүn jolunu bile turgan bolsoňuz, bir garış kursağınız üçün ömürüňizdi düýne menen ötkөрбөйсүз. Balkim sizde dele oşal ibadat kılganga, sizde dele namaz okuganga, sizde dele Kur'an okuganga, sizde dele ilim alganga, degele siz dagile çının dele el katarında barçı jelerge barıp es alganga sizde dele mümkünçülüğünüz var. Ar bir özde mümkünçülüğünüz var. Oşontan bugün günü en negizgi temabız uşul ilim jaştarga degele ar bir karıvı akılesi bar adamlarga ilim aludu sunuştaytılek. Kaçan ilimiňiz bola turgan bolso, kaçan da oşol malumatыңыз bar bolgon bolso, oşondo aytılgan ustazdardın sözünü, tüşünü sizge dagı oňoý bolat. Oşondo anın aytılgan sözünü balkim dem berip, uşul toora aytdı, men dele uşintip okudum ele, men bir kitaptan uşintip kördüm ele dep aga dagın duh bergenge sizde dagı mümkünçülük bolat. Bugün günü urmatly togan aytılgan sözlerge degele ustazlarыбыздын bayandarına, Kur'an, ayat, hadiske kala verseçi, sın takkandarыбыз толтура. Bunu emnelikten albatta ilimi yok. Je bolbosom düşünbögöndükten, je bolbosom oşondan malumatыбыз joktugudan biz bugün günü özüden ustazlarыбызga Kur'anda uşunday kelgen, hadiste mınday dep aytılat degen Peygamberimizdin sözünü dagı sın takkanga çeyin, degele oşolodun katasını izdep tap alganga çeyin hareket kılıp жаткан учурубуз bul dagı bir köýgöylü bol eseptenilet. Oşontan urmattуу meni musulman bir tugandarım, albatta keliңizdер. Bir adam hiç kaçan el bolboyt. Bir tamçı hiç kaçan sel bolboyt. Kaçan bardığız başыбыз birige turgan bolsa, mına oşonda urmattoogan köýgöylü maселелерди жеңип чыксак bolot. Keliңiздер, andyktan men Allah Taalanyň Kur'andagy ökümlerini bilişimçe aytunun hareketini kılayın, anın kemçiligini, anın toluk bolboy kalgan jerini siz toluktaňız, oşentip ova mınal tuura buga dagın monal жерди koşsa jakşı bolot ele degen fikirlerdi ayta turgan bolsoňuz, mına oşonda aldıga jılışыбыз dagı oňoýrak bolot. Mına oşonda bir köýgöylü maseleni çeçip, çınında ele uşul bugünkünü jalpыбызды kıynap жаткан nerselerden alыс boluş dagı oňoýrak bolot. Antkeni urmatly tugan, menin bir tugan agam bar, bir tugan akem bar, Ma'ruf degen akem, oşal aytat, İslam dini maga jakty deydi. Öte jönökeýle söz, birok öte tasirli da. İslam dini maga jakty deydi. Ya Allah, bardığız ile musulmanbız. Hudaga şükür, Kırgızstanda 96%'den aşon musulmanbız. Birok uşul İslam dini maga jakty dep ayta albayбыз. Aytsак деле жөнөкөйдөй көрүлгөнү менен урматтаган эмнеси менен экендигин билбейбиз. Чынында эле бардыгыбыз ата-энебиз жагат. Ата-энебизди өтө жакшы көрөбүз, бирок көпчүлүк адамдарга таң калыштуу. Өзүнүн энесине, өзүнүн апасына, апа мен сизди жакшы көрөм деп айтыш өтө оор экен да. Өтө кыйын экен. Ошону айтып кой десең, жо баары билет да. Ошан телефон çalып айт, апа мен сизди жакшы көрөмсүң. Жок, эмне деп ойлойт деп эле урматтаган. Мына ошондой эле ислам дини мага жакты. Неге? Анткени урматтуу туган, ya Allah, ислам дини ушунчалык жеңил, сиздин төрөлгөндөн баштап өлгөнүңүзгө чейин. Sizdin albatta akıl esip çoğoyğonunuzdan başlap, oşol aksakal bolup özüňizdin orduňyzdy tapkanga çeyin, büt bardygy uşunçalyk jеңil, uşunçalyk rahat, uşunçalyk jırgal nesele körsetilgen, attiň arman, jalpy musulman boluu menen birgelikde bir dagı ne kıldık? Jеңилдикти tapпай kaldık. Balkim uşunçalyk bir oor jaşoodо jaşap жаткандай. Men kantip bul neseden kutulam, kaçan uşun nesele bütöt dep жаткандай tarizde jaşoonu ötkörüp atabız. Oşontan urmatly tuganдар, egerde surooňuzlar bolsa, mına tüz efirge uşul ısraf boyunça, ısraftan saktanуу boyunça degele başka dagı sizlerdi kızıktırgan suroolaryňyz bolsa 0707 07 06 94 nomerine SMS kaldırsanızlar bolot, bilgenizçe жооп berебиz. Albatta urmatly tugan, emne üçün biz ısraftan saktanışыбыз kerek. Antkeni Allah Taala Kur'an-ı Kerimde aytgat, kulu vaşrabu ve la tusrifun. Jegile, içkile, biroq ısraf kılbagla. Ova,
той дегенде той, жешин керек, ичин керек. Бирок бизде кыргызда жакшы сөз бар эле, тойго барсаң тоюп бар дегенчи. Ал нерсенин маанисиге дагы жетпей калдык, урматтуу тууган. Бүгүнкү күнү ушунчалык тойлорду өзүбүзгө өтө машакат кылып алдык, ысраф көп болуп атат. Аллах Таала Куранда ысраф кылбагыла. Эмне үчүн, урматтуу тууган? Анткени оорунун эң көбү тамак ашты көп жегенден болот. Оорунун эң көбү тамак ашты көп жегенден болот. Устаздарыбыз айтат эле, сен дастархандын үстүндө канча көп отурсаң, даараткана, улуу сөздө уят жок, туалетте дагы дал ошондой көп олтурасың дейт эле. Чынында эле туалетте көп отурушлук ал жакшы жер эмес, балким жиндердин мекени. Жиндердин жайы, сизге болгон душмандардын бардык жайы. Эң көп оорулар, дегеле жагымсыз жыт мына ошол жактан болот. Ошондон бүгүнкү күндө ата бабабыз укпаган ооруларды менен ооруп жатабыз. Ата бабабыз көрбөгөн дарыларды ичип атабыз. Мына ошондой деле, урматтаган, дагы ооруларыбыз көп. Мунун эң негизгиси мына ошол ысрафтан экендигин билишиңиз керек. Кайсы нерсе ысраф болот, аны билиш үчүн бизге илим керек, урматтаган. Ошондон мен жалпы сентябрь башталганда айттым эле, азыр дагы айтамын, биздин мектептеги дегеле жаштардын ар бирөсүнүн окуусун, ар бирөсүнүн билүүсүн караңыз. Себеби я Алла, латын тилинде айтканда интеллигент, интеллигент болуш үчүн, же болбосо орусча айтканда высшее образование болуш үчүн, арабча айтканда алим болуш үчүн, өзүбүздүн кыргыз тили менен айтканда ошол эле билимдар, илимдүү болуштугу үчүн, урматтаган, көп китеп окуш керек, окууну көбүрөөк улантыш керек, бир аз нерсе менен эле болду канаттанбаш керек. Анткени атабыз айтып кеткен, илим алыш ийне менен кудук казгандай, ушундай кудукту казган сыяктуу болуп муну каза бере турган болсок, мына ысырафтын алдын алуу, ысыраф дегенди оңойраак түшүнүшлүгүңүз мына ошондо пайда болот, жеңил болот, урматтаган. Эгерде бизде илим жок боло турган болсо, кайсы нерсе ысыраф болуп атат, кайсы нерсе текке кетип жатат, сиз кайсы нерсеге мээнет кылып, анан каяка чачып атасыз, мына ошону дагы оңойраак түшүнөсүз. Илимиңиз жок болсо муну түшүнбөйсүз. Айса айта берет, той жакшы да, эми тойго той кылганга эмне жетсин, тойлор улансын, дагы келели дей беребиз. Ооба, урматтуу менин мусулман бир туугандарым. Я Алла, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан, эң жаман той бул байлар гана чакырылып, кедейлер калып кеткен той деген. Сиз ошондо, урматтаган, эң жакшы той өткөрүп жатасызбы, же эң жаман той өткөрүп атасызбы? Тоюңуздун башталышы эле эмне менен башталып атат? Эң жаман той. Эми караңыз, урматтуу туугандар, бизде ушул диний түшүнүктүн, дегеле жалпы эле илимибиздин аздыгынан өтө кыска ойлонобуз. Өзгөчө динге келгенде эле көбүрөөк асылабыз, динге келгенде эле көбүрөөк түшүнүктүү болуп, оозубузду толтуруп, башкаларга биз акыл үйрөтүүнүн аракетин кылабыз. Караңыз, мисалы, бир адам ажылыкка жөнөп калган болсо, бардыгыбыз айтабыз, кошунан кедей турганда ажылыкка барышганың дурус эмес. Кошунан кыйналып кедей турса, ажылыгың кантип кабыл болсун. Кошунан өзү кедей болуп жатса, анда ошого бергениң жакшыраак. Кошунан өзү кедей боло турган болсо, ажы той өткөрүштүн не пайда дейбиз бардыгыбыз, ажылыкка жөнөгөндөчү. А бирок, урматтуу тууган, бүгүнкү күнү эч кандай ажы деген сөздү ажылыкка барбастан туруп, катар машиналарды коюп, чоң ресторанда той берип атат. Аларды айткан жокпуз го. Кошунан кыйналып жаткан учурда чоң ресторанда той беришлигиң, кошунан кыйналып жаткан учурда катар машиналарды коюп закиска чыккандыгың, бул деген эч кандай пайдасы жок. Бул кабыл болбойт. Кошунан кыйналып жатса, сен уулуңду чоң ресторанда той берип өткөргөнүң бул экөө бактылуу болбойт деп айта албайбыз го. Айтпайбыз дагы, урматтуу тууган. Ошондон чынында эле бүгүнкү күнү күз келип калды. Жалпы кыргызыбыз той менен алек болуп, уулумду кантип үйлөсөм, же болбосо үй той кантип кылсам, эч нерсе таппай калсам машина алдым, ушу машинамды жууп берсем деген нерселер менен алек болуп жаткандыгыбыз мына ошол бардыгы ысрафка кирет. Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде айтат: "Инналлаха ла юхиббул мусрифин". Албетте, Аллах Таала бул ысраф кылгандарды жакшы көрбөйт. Жакшы көрбөйт, урматтаган. Жек көрөт деген жок, жакшы көрбөйт деп атат. Неге? Бүгүн сиз ушул баянды угуп туруп, же болбосо ушул сөздү угуп туруп, болду мен ысраф кылбайын деп тоба кыла турган болсоңуз, Аллах сизди ушунчалык жакшы көрөт. Эми, урматтуу туугандар, бүгүнкү күнү ачык айтканда эл эмне дейт деген өтө чоң оору калды. Бүгүнкү күнү
баш оорусу мейли, ич оорусу мейли, көз оорусу, кол оорусу, өт оорусу, башка макул бардыгына дарыланса болот. Бирок урматтуу тууган, жалпыбыз дарылана албай турган, кутула албай турган бир эле оору калды, өтө чоң оору. Эл эмне дейт? Мен элдикини жегенмин да. Элдикини жегенден кийин элге дагы бериш керек деген туура эмес түшүнүктү өзүңүзгө алып, ел карыз кылбаса дагы өзүңүз элге карызмын деп мойнуңузга алып, ошондуктан ушунчалык кыйналып атасыз. Жакында эле мен Өзгөн районунда болуп келдим. Ошол жерде бирөөсү ачык эле оозудан жаман сөз чыгып, сөгүнүп жатып айтып атат да. Кызыны турмушка бериптир. Тою болуптур, бардыгы бүтүптүр. Бирок дагы деле салт санадан кутула албай атам дейт. Бүгүн кызды көшөгөдөн чыгарат экен, дагы бир күн күйөө баланы чакырат экен, андан кийин мындай кылат экен, дагы мындай кылат экен. Салтыдан тажа бүттүм. Менин быйылкы тапкан кирешемдин бардыгы ушул тойго эле кетип калды деп сөгүнүп атат. Ошону айттым, динсиздик деп мына ушуну айтат дедим, урматтуу тууган. Мына ошондуктан ар бирөөбүз илим, дин илимини дегеле макул жалпы илимди ала турган болсоңуз, кыскасы түшүнүктүү илимдүү адам менен сүйлөшүү дагы оңой болот, аларга түшүндүрүү дагы жеңил болот. Ошондон балабызды дагы, кызыбызды дагы, өзүбүз дагы, жашпы, каруу, чоңбу, бардыгыбыз ошол илимге басым жасап туруп илим ала турган болсок, буюрса айтылган сөздөрдө аят, Куран, хадистерди дегеле элибизде болуп жаткан жаман жат көрүнүштөрдү түшүнүш дагы оңой болот. Өзүңүз түшүнбөсөңүз, башка бирөө айтканда, болду, мен ушуну биринчи жолу угупмун, жакшы уктум, жакшы айттыңыз деген нерсе пайда болот. Урматтуу туугандар, сүйлөй бербестен суроолорго дагы кезек берип туруп, анан кайрадан суроо бүткөндөн кийин сөздөрдү улантабыз. Экинчи аял айыл боюнча оюңуз кандай? Мыйзамдуу түрдө кылса болобу? Экинчи аялды алып карабай таштап коюп жатат. Аалымдар ошол маселени карап берсеңиздер. Экинчи аял алуу боюнча бул Аллах Субханаху Куранда өзү уруксат берген. Силер өзүңөргө жаккан аялдан экини, үчтү, төртөөнү алгыла. Эгерде адилеттүү бола албайм деп корксоңор, анда неде? Анда бирөө менен эле чектелгиле деген. Албетте муну мыйзамга коюп берсе өтө жакшы болот эле. Чынында эле бүгүнкү күнү эки аял алгандар көп, бирок өтө жашырын. Мен чынында эле өзүм имам катарында билем, эки аял алгандар өтө көп. Бирок жашырын. Чынында эле экинчи аялдын укугу тебеленип, экинчи аял жашырын болгон учурда ал кордолуп, жашырын болгон учурда анын укугу каралбай калат. Ошондуктан шарият уруксат бергенден кийин биз эч нерсе дей албайбыз. Чынында эле законго дагы киргизип бере турган болсо өтө жеңил болмок. Я Аллах, анан турмушка чыга элек кыздарга мен насаат берет элем. Эгер ылайыктуу жер боло турган болсо, экинчиси болобу, үчүнчүсү болобу, төртүнчүсү болсо турмушка чыгыңыз, бирок ачык айтуу менен үй бүлөңүзгө дагы, баланын тууган уругуна дагы билдирип ачык жарыя болсун. Урматтуу тууган, той дегенде мына ушул пайгамбар айткан, сен бир кой союп болсо дагы той кылгын, үйлөнүү тою. Ал эмне үчүн той кылынып атат? Анткени ал элге жарыя болсун. Ушул кызга дагы башка бирөө жуучулукка келип албасын. Сага турмушка чыкканын билсин, ошону билдириш үчүн эле ал жерде эл көрсүн деп катар тамак аш берип, ысыраф кылып, артисттерди чакырып, демендегеле бийлетип, ойнотуп күлдүрүү үчүн эмес, ошол аялыңыз турмушка чыккандыгын билдириш үчүн. Мына ошондуктан жарыя кылып чыга турган болсоңуз, чынында эле сизди дагы караган оңой болот. Мени дагы кара, мен кадимкидей аялыңмын деп анын туугандарыга, дегеле өзүңүздүн туугандарыңызга айтыш дагы жеңил болот. Жашырын болгондон кийин азыр үйлөнүп ала берели, анан кийин ачыкка чыгарып коебуз. Бул деген сөз жашырын болгон учурда ажырашыбыз, кийин бир нерсе болуп ызы-чуу чыгып кете турган болсо, ажырашыбыз дагы оңойраак болот. Мен билбейм, тааныбайм, мага эле жабышып атат деп кетип калыш оңой болот дегендиги үчүн гана жашырын кылып атышат. Бул эч кандай туура эмес. Албетте законго киргизип берсе өтө жакшы болот эле. Бул нерсеге устаздарыбыз, алымдарыбыз караган менен, албетте мамлекетибиз дагы, үстүбүздө турган депутаттарыбыз дагы ушул маселени карап берсе, чынында эле мен депутаттардын өздөрү менен отурганмын. Канчасы айтат, кандай кылышым керек? Бир эле кызым бар, эртең кызым турмушка чыгып кете турган болсо, аялым экөөбүз эле калабыз. Анан айттым, экинчи аял ал, закондо жок да, ошону өзүңөр киргизгиле. Законго эле эптеп киргизип бере турган болсоңор, урматтуу тууган. Бардыгыбыз ислам мамлекетинде болбосок дагы, советский мамлекет болсо дагы 36
96% мусулман болгондуктан бул нерселерди чынында эле законго дагы киргизип берсе өтө жеңил болот. Аялдарыбыз дагы чет мамлекетке кетпестен ушул Кыргызстанда калышы дагы бир мүмкүнчүлүк түзүлмөт эле. Ассаламу алейкум устаз. Ламбардтын кызматынан пайдаланса болобу, арам болобу? Ооба, арам болот. Ламбардка эч нерсе койбоңуз урматтуу. Ламбардтан эч нерсе албаңыз дагы деп кеңеш берет элем. Анткени сиз ламбардка койбодуңуз, макул. Ламбардта арзан машина чыгат экен деп алып атасыз. Сизге арзан болгону менен ал ламбард өзүнүн акчасын чыгарып алып атат, анын обороту жүрүп атат. Ал дагы ошол процентке бергенге деги эле элдин акчасы, элди ошондоп кыйнаганга ага мүмкүнчүлүк түзүп берип атасыз. Ошондон ламбардка эч качан жакындабаңыз, анан албаңыз дагы, арам болот. Ассаламу алейкум. Биз неберебизге Имран деп ат койдук. Оорулук кылбайбы балага дейт. Рахмат. Жок, ва алейкум ассалам. Өтө жакшы ат коюпсуз. Ал Имрандын үй бүлөсү деп Курандагы атты койгонсуз. Балага эч бир ат оорулук кылбайт, урматтуу тууган. Манас деп коесузбу, Мухаммад деп коесузбу, Сулайман деп коесузбу, эмне деп койсо дагы жакшы аттарды коюңуз. Эч бирөөсү балага оорулук кылбайт. Албетте, урматтуу тууган, инсан болгондон кийин ал ооруп калышы мүмкүн. Инсан болгондон кийин кичине сырколоп калышы мүмкүн. Ошондой болсо деле аты оорулук кылып атат, атыны көтөрө албай атат. Жок, урматтаган. Өтө жакшы көтөрөт, ошентип кое бериңиз. Ассаламу алейкум Бактияр ажеке. Бул дүйнөдөн өткөн жакын адамдарыбыз биздин билип билбей адашып кетирген ката күнөөлөрүбүздөн кабары болобу же такыр билинбейби? Албетте, урматтууган, ата-энеңиз боло турган болсо, алардын кабары болот, аларга кабары жетет. Сенин балаң мындай кылып атат. Сенин кылган күнөөңүз, сиздин кылган күнөөңүз атаңызга дагы жетет. Сиздин кылган күнөөңүз себебинен дүйнөдөн өтүп кеткен бир тууганыңыз же болбосо ата-энеңиз азапталынат. Ошондон пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: качанда адам баласы дүйнөдөн өткөн болсо бардык амалдары токтойт, акыйкат токтойт. Илла мин саласин, бирок 3 нерседен гана сооп жетип турат деген. Ошолордун бирөөсү валадун салих, жакшы перзент калтырган болсо, жакшы бала калтырган болсо, ошонун сооп жетип турат. Сиз канча сооп иш кылсаңыз, атаңызга дагы, өтүп кеткен маркумдарга дагы ошончо сооп жетет, аларга дагы жакшылык жетет. Эгерде жаман болуп жолдон чыгып күнөө иш кыла турган болсоңуз, аларга дагы күнөөсү жазылып турат. Ошондуктан ар бирөөбүз өзүбүздү эле ойлобостон, аларды дагы ойлоп, жакшы иштерди кылып, көбүрөөк ата-энебизге Куран окуп, дуа кылып, соону багыштап турайлы. Ассаламу алейкум. Сыраат көпүрөсү кандай көпүрө экенин айтып бериңизчи. Алла ыраазы болсун. Албетте, бул негиз айтылганда кылдан ничке, кылычтан курч деп айтылат. Аллах сактасын. Бирок бул ар бир адамдын кылган амалына жараша. Өзү айтылганда бул көпүрө кылдан ничке, кылычтан курч 3000 жылдык жол. Мына ошондон өтүшүңүз керек. Анын астында мына ошондой баягы уйгак дейбизби, тикенек дейбизби, кыскасы сизди тиштеп тартып алып кала турган нерселер бар. Андан өтүп кете алсаңыз, анда сиз ийгиликке жеттиңиз. Андан өтүп кете албасаңыз, анда өзүңүздөн гана көрүңүз, башка эч кимден көрө албайсыз. Ошондон пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан: ким курбанчылыкка кандай жакшы малдарды сойгон болсо, курбанчылыгы кабыл кылган болсо, ошол көпүрөдөн ошол курбанчылыгын минип өтөт, садакасын минип өтөт деген сөздөр, хадистер бар. Андыктан сиз курбанчылык кылганда коюңуздун, кочкоруңуздун эң жакшысын, уюңуздун, төөңүздүн эң жакшысын кыла турган болсоңуз, ошол жерден өтүп кетүүгө мүмкүнчүлүк табылат. Алла бул нерседен баарыбызды сактаган болсун. Устаз, жубайым быйыл орозо кармаган, боюнда бар болчу, башы айлангандан бир күн кармап, экинчи күнү түштө оозун ачып алды. Эми карызын эле кармап береби? Ооба, карызын эле кармап берет. Себеби буну үзүрүлүү болуп эсептелинет, боюнда бар болгондугу үчүнчү. Аны атайлап ачты деп эсептебейбиз. Албетте, боюнда бар болгондугу үчүн башы айланып, үзүр болуп эсептелинет. Күн кармап берет. Кандайсыздар? Күйөөм өлгөн жакында 4 балам бар. Качан күйөөгө тийсем болот? Нике адам өлгөндө жок болуп кетпейби? Ооба, күйөөңүз өлдү дегенде сизге талак түштү. 4 балаңыз бар, күйөөңүз өлдү. Мындан кийин мен 4 ай, күйөөңүз өлгөн күндөн баштап 4 ай 10 күндөн кийин турмушка чыксаңыз болот. Күйөөңүз өлгөн күндөн баштап эсептеңиз 4 ай 10 күндө. Эгерде 4 ай 10 күн ичинде сиздин боюңузда бар экендиги билине турган болсо, аны төрөгөнгө чейин турмушка чыга албайсыз. Төрөгөндөн кийин анан турмушка чыгасыз. 4 ай 10 күн бул ошол сиздин боюңузда барбы, жокпу ошону билиш үчүн. Эгер жок боло турган болсо, турмушка чыгып кете бериңиз.
Сиз күйөөңүз өлдү дегенде эркегинин ортосуна талак түшөт. Ошондон шарият боюнча аял өлгөндө талак түшүп калып, күйөөсү аны көргөнгө киргенге болбойт. Аны эмне кыла албайт, ошол заматта талак түштү, ал чоочун аялга айланды, анын жанына кире албайт, аны эмне кылат, өзү бетиден өөп же болбосо колдон кармап аны узата албайт. Ошол заматта талак түштү. Муну көпчүлүк жакында уккан болушу мүмкүн, сизге оор келиши дагы мүмкүн. Башкалардан дагы тактаңыз, урматтаган. Менин сөзүмдү оор көрмөңүз, бул шарият. Устаз, ассаламу алейкум. Жакында 1 жаштагы кызым чарчап калды. Куран окутса болобу? Айланып кетейин. 1 жаштагы болотон болсо, Алла рахмат кылсын. Алла сизден дагы бул кызыңызды жакшы көрөт экен. Аллах таала алып кетти. Бул сизге ахиретке азык болуп эсептелет. Эч качан кайгырбаңыз. Ооба, үйдө өзүңүз эле Куран окуп дуа кылсаңыз болот. Бирок Куранга бул кызыңыз муктаж эмес. Балким ушул кызыңыз кыямат күнү бейиште сизди тартып алып, же болбосо дозокко парда болуп, апам кирмейинче, атам кирмейинче мен дагы бейишке кирбеймин деп дозокко парда болуп бере алат. Ошондон сиз кайгырбаңыз. Буга кафеде же болбосо үйгө адамдарды чакыртып Куран окутушулугуңуз шарт эмес. Өзүңүз эле окуп дуа кылып коюңуз. Балким Аллахтан көбүрөөк сураңыз. Я Аллахым, ушул кызымдын шарафатынан, ушул кызымдын себеби менен мени дагы бейишке киргизгин деп сураңыз. Бул Куранга муктаж эмес. Биз Куран окуп багыштайбыз, албетте жашы балагатка толгондон кийин. Өткөндөргө, ошолорго багыштайбыз. Анткени бул балагатка толду, буга күнөө жазыла баштады. Эми буга сооп керек. Күнөөсүгө караганда соо көбүрөөк болуш керек деп. 1 жаштагы кызыңыз бул деген бейиштин канаттуусу, деп эле бейиштин адамдары болуп эсептелет. Мында эч кандай күнөөсү жок. Ассаламу алейкум. Шариатта ата эненин үйү кандай бөлүнөт? Каза болсо? Аллаху акбар. Алла ыраазы болсун сизден. Я Алла, ушул сурооду берейин экен деп бүгүнкү күнү өтө чоң максатта келдим эле. Ниетиң кандай болсо, ниетиңе жараша болот дейт го, урматтуу тууган. Мына бүгүнкү күнү сүйүнчү дейбизби? Же болбосо жагымдуу кабары дейбизби? Мынандай өзүдүн жаш аты эч кимге таанылбаса дагы, даярдык Аширов Баяман деген медресени бүткөн балабыз, аалымыбыз, машалла, мына ушул Мурас маркумдун артында калган мал мүлктү бөлүштүрүү деген китепти жазды. Ушуну кыргызчага которуп чыгарып койду. Бул чоңдорго дагы, жаштарга дагы, илимдүүлөргө дагы, илими жокко дагы, байга дагы, кедейге дагы бардыгына бирдей керек. Ачык айтам, имам катары, ушул китептен сабак берген адам катары айтам, бүгүнкү күнү көпчүлүк имамдар дагы бул китепти билбейт. Мурас бөлүштүрүү, урматтаган. Азыр сиздин сурооңузга мына ушуну окуй турган болсо, мына ошонун ичинде жалпы жазылган. Ошондон ушул китепти алыңыздар. Мен айтат элем, ар бир үйдө мына ушул китеп болуш керек. Мейли ал түшүнөбү, мейли түшүнбөйбү. Болуш керек. Бул китепти алып барып түшүнө турган адамдан түшүндүрүп сабак алыңыз. Бүгүн ушул мурас жоктугунан, ушул илим жоктугунан бир туугандар соттошуп атат, үй талашып. Бүгүнкү күнү ушул илимдин жоктугунан, же болбосо ушул мураска амал кылбагандыктан бир туугандар соттошуп атат. Бул не деген шумдук? Ошондон келиңиздер, Алла ыраазы болсун, ким суроо берген болсо дагы, машалла, өтө ниет кылып келдим эле. Ооба, мына ушул китеп чыгарып койду кыргыз тилинде. Ушуну окусаңыз, албетте муну математиканы билген адамдар түшүнүшү мүмкүн өз алдынчачы. Болбосо алар дагы түшүнбөйт. Муну мурасты билген адам. Бизде ак өргөдө Юсуф деген дамылабыз бар. Атайын ушул боюнча илим алып келген. Мурастын жолдорун ошол бөлүштүрүп бере алат, урматтуу тууган. Ошонун барып сабак алсаңыз дагы болот. Ушул китеп боюнча сабак алыңыз. Ушул китепти кайсыл жерде магазиндерде бар, Кудай буйрса. Чыкты Кыргызстанда алгачкы жолу. Ушуну алсаңыз, урматтуу тууган. Анан ушул жерде бардыгы айтылган. Кызыга канча берет, баласына, небересине канча берет, атасына, аялына канча берилет, бардыгы ушунда жазылган. Ошондон пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан, силер мурас илимини алгыла, анткени бул илимдин жарымы деген. Ошол биз айтып аткан Куран, хадис, тафсир, фих бардыгы бирөө болотон болсо, бул мурас илими өзүнчө бир жарымы болуп эсептелинет. Ушуну бардыгыбыз алышыбыз керек. Анан ушуну окуй турган болсоңуз, ата эне маркум дүйнөдөн кайткандан кийин анын мурасы деп эле артында калган мал мүлкү кандай бөлүнөрү ушул китепте айтылган.
Саламатсызбы? Ассаламу алейкум деп жазсаңыз жакшы болот. Устаз, мага дуа кылып коюңузчу, сураныч боюмда бар, кичине ооруп, больницага жатып калдык. Баламды Кудай сактасын. Амин. Аллах субхана таала балаңызды дагы, өзүңүздү дагы сактасын. Эч нерсе эмес, инсан мына ошондой ооруйт. Алла таала сизди жакшы көрөт. Чынында эле инсандан инсан чыгыш бул оор нерсе. Сиз бүгүнкү күнү дүйнөдөгү эң чырайлуу адам ким десе сизди айта алабыз. Бүгүнкү күнү чынында эле сиз машалла Аллахтын алдында дагы өтө курбанчылык кылып жаткан аялсыз. Аллах таала сизге дагы жеңилдик берсин, балаңызга ден соолук берип, өмүрүнү берекелүү кылсын. Ассаламу алейкум жолдошум анча мынча инстаграмдан кыздарга жазат. Анан жолдошуман шектене берем. Шектенгеним туурабы же туура эмеспи? Туура эмес. Я Алла, айтып кетейин, эркектерге насаат дегиле, аялдарга кулагыңызга кулак сырга, аял заты сиз күйөөңүздүн бүгүнкү күнү телефонуга, чөнтөгүнө тийишпеңиз. Аял күйөөңүздүн телефону менен чөнтөгүнө тийишпеңиз, бактылуу жашайсыз. Шектенбеңиз эч качан. Шектенгенде жашоо кыйын. Жашоо болбойт шектенүү мененчи. Аллах таала Куранда башынан эле карасаңыз, алиф лам мим заликал китабу ла райба фи. Бул китепте эч кандай шек жок деген да, урматтуу. Шек жок болгондугу үчүн Куранды окуш өтө жеңил. Шек жок болгондугу үчүн Куранды кыямат күнүгө чейин Алла таала өзү сактайт. Муну неге айтып атам? Эгер эркек менен аял ортосунда эч кандай бири-бириге шектенбестен жашай турган болсо, турмушуңуз өтө жеңил болот. Шектендиңизби, жашоо өтө оор, өтө кыйын, коркконго кош көрүнөт дегендей, шектенген сайын шайтан алейхилана күйөөңүздү не кылат? Мына ушундай жек көрүүнү алып келет, өзүңүзгө ортоңузда жек көрүү кылат. Деги эле ата бабабыз айтып кеткен го. Эркек кызгана турган болсо үйдү курат, аял кызгана турган болсо үйдү бузат. Турмушуңузду бузуп аласыз. Ошондуктан ага жөн коюңуз, айтыңыз, эркексиңби, ала аласыңбы, карай аласыңбы, адилеттүүлүк кыласыңбы, ага эсеме жазып отурасыңбы сүйөм деп. 4-өнү ал, менден башка 3-өнү ал. Ошон бардыгыңызды кара деп айтып коюңуз, урматтуу тууган. Анан жок кызгансаңыз, бул эркек деле мына ошондой аялды ыйлаткысы келе берет. Анан тамашалап айта берет. Тамашалап айтканда сиз анан туура кабыл алыңыз дагы кайрадан сүйүнүңүз. Тамашалабай, унчукпай барып туруп эле алып алган эркектерден коркуңуз. Сүннөт боюнча эркектин чачы кандай болуш керек? Тегиз болуш керек. Эркектин чачы тегиз болуш керек, урматтуу тууган. Албетте биз пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын жаштыгын эмес, албетте өмүрүнүн акырындагыны алабыз. Эркек боюнча сүннөт боюнча чачты ала турганда бүгүнкү күнү тегиз алганы жакшыраак. Макул кое турган болсо тегиз койсун, урматтууган. Анда койгондо ал чачты жакшы карасын. Берги азыр тентек жамаат деп коебуз. Деги эле тартиптен чыккан жамааттар бар. Чачтары плов жыттанганчы, андайлар жакшы эмес. Анан бул жагына коюп, биягын кыркып мындай кылып койгондору чынында эле жакшы көрүнүш эмес. Ошондуктан жалпы эле эркектерге айтат элек, чачыңызды алсаңыз тегиз алыңыз, койсоңуз тегиз коюңуз, бирок койгондо аны жакшы ушундай жалтылдатып, сонун шампунь менен, самын менен таптаза кырып, чачыңызды арулап, чачыңызды сыйлап, тарап, таза кармасаңыз, сиркелетпей, биттетпейчи, анда койсоңуз болот. Албетте, урматтуу тууган, аны койгондон кийин аны гусул алганда жуушун дагы орду бар. Ар бир чачыңызга суу жетиш керек түгүгө чейин. Жетпей кала турган болсо, анда гусулуңуз өтпөй калат. Ошондуктан бүгүнкү күнү бизге ылайыктуу эң оңою тегиз эле алып жүргөнүңүз жакшыраак болот деп эсептейм. Саламатсызбы? Мен жолдошум ичип келип тамак төгүп салат. Кандай кылсам болот дейт. Жолу ичип келип тамак төгүп салган болсо, урматтууган, бир жолу кылган болушу мүмкүн. Эми сиз жазгансын кайра-кайра кылган болушу мүмкүн. Ичип келген учурда ага тамакты колуга бербестен өзүңүз оозуна эмне кылыңыз? Жаш балаңызга жедиргендей ошентип жедириңиз, жылуу сүйлөңүз. Жылуу сүйлөсө жылан ийинен чыгат дейт, урматтууган. Сөксө деле күлүп, карап туруп турган болсоңуз, мына ошондо анан көбүрөөк дуа кылыңыз. Ал төгүп салбаш үчүн тамакты өзүңүз жаш балаңызга ичиргенде ичириңиз, Кудай буйрса төкпөй калат. Салам алейкум, процентке акча берсе болобу? Жооп берип коюңузчу сурант. Жок, болбойт, арам болот, урматтуу тууган. Арам болот, дагы айтам, арам болот. Процентке албаңыз, процент бербеңиз, процентке ортого дагы түшпөңүз. Булардын жалпысы каргышка калган болуп эсептелет. Бүгүн кесепетти тийбесе, Аллах таала өтө сабырдуу зат, өмүрүңүздүн акырларында дагы мунун кесепети тийип калышы коркунучу бар.
Assalamu alaikum Damulla, көз сактоо боюнча таргып бериңизчи. Я Аллах, Аллах Таала мага дагы сиздерге дагы мүмкүнчүлүк берсин. Албетте Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде өкүм берген. Сен эркектерге айткын, чоочун аялдардан көзүнү сактасын деген. Аллах Таала ар бирибизге амал кылышка жардам берсин. Көзүңүздү көбүрөөк сактаңыз урматтууган. Себеби биринчи карашлык албетте бул уруксат, экинчи карашлыгыңыз шайтандан. Бир адамбы, айбанбы караңыз. Демек мынекен аял зат экен билдиңизби? Болду, эми жер караңыз. Карап эле суктанып, астафырулла, ананы кара, жаз келди деп эле чечип алганды кара деп эле өзүңүзчө таква боло бербең. Ошончолук таква экен, жерди карап истигфар айтыңыз. Аны карап алып, повороттон өтүп кеткенге чейин көзүңүздү сугарып отура бербестен. Көзүңүздөн биздин устазыбыз Абдул Majid деген устазыбыз бар. Алла Таала өмүрүнө береке берсин. Ошол устазыбыз айтат: "Сен көзүңдү сактай албасаң, иманыңды кантип сактайсың" дейт эле да. Иман өтө кылдат нерсе. Көз ушунчалык назик, ошону сактай албасаң, анда эмнени иманыңды кантип сактайсың дейт эле. Ошондон Аллах Таала бардыгыбызга мүмкүнчүлүк берсин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Намаздын казасын куптан кирип калса, куптанга чейин окуш керекпи же куптан окуп туруп анан окуйбузбу? Не дейт, истихара намазын окугандан кийин сразу жатыш керекпи, эч ким менен сүйлөшпөстөн? Куптан убакыты кирип калган болсо, эгерде сиз эркек болсоңуз, мешитке бардыңызбы, куптан намаз кылды, анда жамаат менен куптанды окуңуз дагы, андан кийин куптандан кийин казасын окуңуз. Үйдө боло турган, аял киши боло турган болсоңуз, анда үйдөсүз да, айырмасы жок. Куптанды окуп алып туруп анан казаны окуйсузбу же казаны окуп алып туруп куптанды окуйсузбу, айырмасы жок. Истихара окугандан кийин албетте бизде таргып берилгени мына ушундай айтылгандыгы, ооба, куптан эң акыркы намазыңыз ошол истихара болсун, окуп алып туруп жатасыз. Өткөн темада айтканбыз, сабакта айтканбыз, түш көрүшүңүз шарт эмес, жүрөктүн тартылуусу шарт. Жүрөгүңүз кайсы жака тарта турган болсо ошону кыласыз. Ассаламу алейкум устаз, төмөндөгү сиз сунуштаган китепти каяктан алсак болот, кайталап коесузбу? Албетте бул китепти бүгүнкү күнү Бишкектеги эле Централь мечиттен алсаңыз болот, же болбосо Дордойдогу ошол мусулманский товарларды саткан жерден алсаңыз болот. Же болбосо Кудай буйрса мен чыгып бар болуп кала турган болсо, Киркомдо мечитибиздин жанында магазин бар, ошол жерден алсаңыз болот. Чыгып неме кылып калган болсо, алып келебиз Кудай буйрса, ошол жерден алсаңыздар болот бул китепти. Чынында эле өзүңүз алганда түшүнбөйсүз, бирок математика каяктан чыккандыгын ушунан билесиз. Албетте биз мектепте жакшы окусун, мектепте окубаган адам медресенде жакшы окуй албайт. Макул Куранды жөн эле ыр айткандай кылып, сонун кылып окуп бериши мүмкүн, бирок акырына келип туруп, ошол Куранда мурас айткан илимдин жармы мына ушуна келгенде бизди дагы кыйнайт, өзүнү дагы кыйнайт, түшүнө албайт. Себеби бул жерде көбөйтүү, бөлүү, калдык бүт бардыгын айтып берген урматтаган. Математика илимини ушундан чыкканын билсе болот. Математиканын канчалык зар экендигини ушундан түшүнөсүз. Ассаламу алейкум устаз, мен билбей көз ачыкка барган, намаз окуймун, тооба кылыңыз. Экинчи барбайм деп айтыңыз. Макулбу? Тооба кылып Аллахтан кечирим сураңыз. Тооба десе тооба деп алып, жакалыңды кармалап тооба дей берсеңиз болбойт. Астагфирулла, я Алла мени кечиргин. Я Алла, мен экинчи ага барбаймын. Деп Аллахка сөз бериңиз дагы. Астагфирулла, я Алла мени кечир деп көп айтып урматтуу тууган. Анан экинчи кайта барбай, намазыңызды бекем окуңуз. Ошол Алла менен байланышыңыз, Аллах Субханаху бардык нерсени чечип берет. Чечкенде дагы өтө жеңил, өтө рахат менен чечип берет. Ассаламу алейкум таксар, койду куйкалап жесек болобу? Ооба, бисмиллахи Аллаху акбар деп муздалгандан кийин ичек чабагысын аласыз. Ичек чабагысын алып туруп, кайрадан ичин тигип, анан куйкалап жесеңиз болот. Ичек чабагыны албастан туруп куйкаласаңыз, анда карахият, макруh болуп калат, жегенге бир аз болбой калат, жагымсыз болуп калат. Мына ошондуктан адал таптаза кылып жеш үчүн куйкалап жесеңиз болот. Биринчи ичек чабагыны алып туруп, анан кийин куйкалаңыз. Мына ошондон кийинки суроо келип калса бересиз, урматтуу туугандар. Мына ушулардын бардыгы айтылган сөздөр өзү, урматтуу тууган, бул илимге кирет. Бардыгыбыз муну окушубуз керек. Албетте эки адам гана илим ала албайт. Биринчиси уялчак адам, экинчиси текебер адам. Мен 4 ай мурун операция болгом боордон, бирок ичимде гренаж бар, ириң агып турат. Жума намазга барсам болобу? Ооба, жума намазга барсаңыз болот. Сиз ириң агып тура турган болсо, үзүрлүү болуп эсептелинесиз. Ошол дааратыңыз менен жуманы окуп келесиз. Жумага жетет бул дааратыңыз. Анан асырга өзүнчө жаңыдан намаз даарат аласыз. Ар бир намазга өзүнчө даарат алып туруп окуй бересиз. Жумага барсаңыз болот.
Assalamu alaikum. Tenderden utup algan akça aram bolobу? Жок, тендерден эмне деп утtu? Анычы, аны уткан арам болбойт. Эми тендер дегенде ар кандай да. Бул мисалы жол салып берем деп тендер ойнотушу мүмкүн. Же болсом техника алып келем деп тендер ойнотушу мүмкүн. Же болсом тазалык боюнча, кайсыл боюнча мына акча кетет деп туруп, ушунча акчаныга мен жасап берем дедиби, ошол акчаны бүтүндөй салсын ошол жерге. Ошончону канчаны көрсөттү. Ал жер тендер утушундагы толук өзүнүн программасыны көрсөтөт, өзүнүн алып кете турган техникасыны, же болсом жол салуунун өзүнүн сапатын көрсөтөт. Уткандан кийин дал ошондой кылып сапатта салып бере турган болсо эч кандай арамдыгы жок. Ошону көрсөтүп алып туруп, кийин андан дагы жеп, аны дагы азайтып, сапатсыз кылып, же болсо машиналарды алып келем деп туруп, арзан машинаны, же болсо эски машинаны алып келе турган болсо, анда акыйкатта арам болот. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Устаз, Куран окуймун, бирок намазды толук окуй албай атамын. Не кылсам болот? Баштасаңыз болот. Баштасаңыз эле окуй аласыз да. Баштабай эле карап туруп, мен окуй албай атам, мен бара албай атам деп отуруп берсеңиз, анда баштабайсыз. Сиз азыр куптан намазы келди, ошону дарат алып келип туруп баштаңыз, сонун болот урматтуу тууган. Албетте Куранды көп окуңуз, анан күнөөдөн азыраак боло турган болсо, намаз окуш дагы жеңил болот. Күнөөнү көп кылгандык бул намаздан алыстатат. Күнөөнү көп кылган учурда намазга тургуңуз келбей калат. Анткени жүрөк карарган сайын кызыгуу азаят, түрткү болуу азаят. Күнөөнү азыраак кылып тоба кылып намазды баштаңыз. Ассаламу алейкум устаз, купуя окулуучу намазды сырттан окуса сажда саху кылыш керекпи? Купуя окулган намазды сырттан окуса, ооба, пешинди сыртыңыздан окула турган болсоңуз, ичиден окушлук, купуя окушлук важип да. Сыртынан окуганда сиз важипти өткөрдүңүз, сажда саху кыласыз. Ошол эле асырды сырттан окусаңыз, сажда саху кыласыз. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракату. Устаз, банкта иштесе болобу? Банкта иштесе кайсыл тармагында иштейсиз? Мунун дагы тармактары толтура. Кыскасы, процент бере турган, процент ала турган, процентке ортомчу боло турган жолунда иштебей, башка тармактарында иштеңиз болот буюрса. Ассаламу алейкум ажеке, мен капельница алып жатам, жуунганы болбойт экен, гусул намаздарым эмне болот? Жуунганы болбойт. Эгерде сиз жунуп болуп калган болсоңуз, деги эле булганып калып туруп, анан капельница алып жуунганга болбойт болсо, анда таямум кылып алыңыз, анан окуй берсеңиз боло берет. Эгер жунуп болгон жоксуз, булганган жоксуз, анда кадимкидей эле таарат алып туруп окуй бересиз. Ошол булганып калган учурда, түшүркөп койгонуңуз учурунда жуунганга болбой калат болсо, таямум кыласыз. Жаңа төрөлгөн баланы шамда эшикке чыгарса болбойбу? 2 айлык баланы. Ооба, шам учурунда бизде күгүм кирип калды деп коет ата бабабыз. Бул асырдан кийин негизден жаш баланы көчөгө ойнотуу, асырдан кийин чыгып алып туруп көчөдө олтурушлук, бул жакшы нерсе эмес. Асырдан да бул периштелердин алмашып жаткан учуру, шайтан жиндердин атакага чыккан учуру болуп эсептелинет. Мына ошондуктан бул учурда бизде ата бабабыз жаш балдарды дагы уктатпайт. Эгер уктаган болсо жанында бирөө турат, жалгыз калган болсо ал чочуп калат. Мына ошондуктан ал шам учурунда сыртка чыкпастан шамды күтүп, үйдө олтуруп, бул күгүм кирип калды деген учур, жиндердин атакага чыккан учуру, мына ошондуктан зыян жетип калышы мүмкүн. Мына ошондуктан эмне кыласыз? Чыкпаганыңыз жакшыраак. Эгер зарыл болуп кала турган болсо, эч нерсе эмес. Ошол учурда сөзсүз бир жакка жөнөш керек болуп калды, ошол учурда сафарга чыгыш керек болуп калды, анда эч нерсе эмес, чыгып бересиз. Ассаламу алейкум. Арак музыка менен тойлорго барыштын зыяндуулугу кандай болот? Арак музыка менен өткөн тойлорго барыштын зыяндуулугу кандай болот деп жаздыңыз окшойт. Зыяндуулугу албетте урматтуу тууган, арак менен өткөн тойго барсаңыз, сиз ичпейсиз, бирок ошого ыраазы болуп баргандыгыңыз үчүн ичти деген күнөөгө батасыз. Сиз дагы ошол ичкендердин катарына кошуласыз. Ооба, музыканы сиз ырдабайсыз, бирок музыка болуп карап турасыз. Ошого ыраазы болуп карап олтургандыгыңыз үчүн сиз дагы ошолор кандай күнөөгө баткан болсо, дал ошондой күнөөгө батасыз. Деги эле мусулман адам мына ошентип той өткөрүүсү бул өзү жакшы нерсе эмес, урматтууган. Мен молдо башым менен албетте музыкасы жок той өткөрсө болоруну көрсөтүш үчүн 2,5 жыл тамада болуп иштедим. Муну айтсам көпчүлүгү таң калышат да, сизби деп. Анан менчи ошол
музыкасы жок эле, деги эле арак ичимдиги жок той өткөрсөңүз болот. Ооба, башында каршы болуп, баардыгы эле мени жек көрүп, ушул жерде дагы даватыңды баштадыңбы дегендей кылыпчы, жек көрүп атты. Той бүткөндөн кийин ар бир адамга жакшы нерсе жагат да. Той бүткөндөн кийин баардыгы сүйүнүп, биринчи жолу биздин уруу же болбосо биринчи жолу биздин туугандар адал той өткөрдү деп сүйүнүшүпчү. Мына ошондуктан тойлорду дагы биздин өзү бүгүнкү темабыз мына ошол эле. Биз эмне кылайлы? Ысыраф кылбастан, ушуга ошон арак, арам нерселерди койбостон, музыкалар менен кылбастан, балким жөнөкөй эле бизде аксакалдар айтып койчу да, кемпир чалдын тойдай деп элечи. Үйүндө жөнөкөй кылып өткөрсөңүз болот. Заңгыратып үйдү салып койдук, урматтаган. Анда той өткөрбөсөңүз аны качан өткөрөсүз? Баардыгын ресторандан өткөрө бересизби? Кут кирген жерге бут кирген жерге кут кирет дечи эле, үйүңүзгө бүгүнкү күнү конок кирбей калды. Үйүңүздө идиш аяк жуулунбай калды. Бала чакабыз жалкоо болуп калды. Мына ошону айтайын деп негизги бүгүн темабыз ушул эле. Кантсе дагы суроолор көп экен, аларга дагы жооп бербесек болбойт. Ассаламу алейкум устаз, банкта акча сактаса болобу? Себеби банк сенин акчаңды процентке берет да. Сиздин акчаңызды процентке берсе, салсаңыз болбойт. Анын өзүнүн депозиттери бар. Ошону жөн эле сактап берген келе деп койсоңуз болот. Сактап анан депозитте сүйлөшсөңүз, урматтаган жолу бар. Карайсыз, ал сиздин акчаңызга неме дагы процентке дагы бербейт. Кийин акчаңызга пинт туат деп коет го, пинт дагы кошулбайт. Ошол канча койгон болсоңуз, ошону гана сактап берет. Ошого койсоңуз болот. Ассаламу алейкум, апабыз бар, жашы 69да, акыл эси кетип калды. Эмне деп жатканын билбей калды. Эми намазы, ибадаты кылуусу кандай болот? Болду, кечиримдүү. Мунун намаздары кечиримдүү. Өзүнүн акыл эси кетип калды, буга намаз фарз эмес. Эч кандай кыжалат болбоңуздар, муну жакшы караңыздар. Макулбу? Урматтуу туугандар, мен кече бир тууган акем Мааруф айтып кетти, мен сиздерге дагы айтып коеюн. Эркектер өзгөчө, эркектер, сиз аялыңызды ыраазы кылышлыгыңыз важип эмес. Балким аялыңыз сизди ыраазы кылышы важип. Эркектер, сиздер ата энеңиздерди ыраазы кылыңыздар. Макулбу? Ата энеңизди көп караңыз, жакшы караңыз. Бакырбай караңыз, көзүңүздү алайтпай караңыз, үшкүрүнбөй караңыз. Ошолордун дуасын алыңыз. Сиз ошону ыраазы кылышлыгыңыз важип, аялыңызды эмес, урматтуу тууган. Ассаламу алейкум устаз. Куран менен эле атама, апама, байкеме багыштасам болобу? Бир Куран. Бир эле Куран хатым кылып туруп, сону бүт баардыгына өтүп кеткен, баардыгына момун мусулмандын жалпы аксакалдар дуа кылат го, күн чыгыштан баштап күн батышка чейин болгон ошолордун баардыгына багыштасаңыз болот. Алла таала өтө берешен зат, баардыгына соо жетет. Бир эле адамга Куран хатымды чектеп койгон өзү жакшы нерсе эмес. Ассаламу алейкум, биз балабызга Нурали деп ат койгонбуз, туура элеби? Рахмат. Нур Али. Жок, Алинин нуру болуп кала турган болсо, чынында эле кээ бир устаздарыбыз жакшы эмес дейт, бирок кыргызча койгондо боло берет. Эч кандай күнөөкөр эмес, жакшы эле ат. Алинин маанисиге келгенде, Алинин нуру болуп кала турган болсо, мына ошол жагынан бир аз аалымдарыбыз неме кылган, туура эмес дегендери бар. Урматтуу тууган, өзгөрсөңүз дагы жакшы болот. Ассаламу алейкум, кара дуачыларды кантип жазаласа болот? Шариятта жана аларга жаназа окулбайбы? Кара дуачыларды дегенде, урматтуу тууган, булар көз ачыктар, өзүнчө албетте буларга шариятта өзү жаназа окулбайт. Буларды биз эч кандай жазалай албайбыз. Аны жазалаштын ордуна биз ошол жака бара турган деги эле өзүбүздү жазаласак, балким ылайыктуу болот. Неге сиз ага барасыз? Деги эле неге ага ишенесиз? Неге эле ага сиз туткун болуп берип атасыз? Бизде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөттөрү толугу менен бар го. Бизде пайгамбарыбыздын куралы бар го. Ад-дуа силахун муъмин. Пайгамбарыбыз айтты го, дуа мусулмандын курал жарагы. Эртең менен кечки зикирлерди толук толтуруп жүрүңүз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сүннөтүнө бекем болуңуз. Ал кара дуачылардын бир кыпыны дагы өтпөйт, урматтуу тууган. Анан бизде кайтарма деп коет. Ясин сүрөсүн окуңуздан, сууга дем салып алып ичиңиз өзүңүз. Болду. Ага неге көз каранды болосуз? Аны неге жек көрөсүз? Балким биз өзүбүздүн динибизди өзүбүздүн пайгамбардын сүннөтүн өзүбүз аткарбагандыгыбыз үчүн бизди жазалаш керек өзүчү. Бизди кыйнаш керек өзү. Ажеке, ассаламу алейкум. Аял киши таарат алып жатканда баш кийим болушу абзелби? Албетте, урматтуу тууган. Эми бул качан көчөдө эл көргөн боло турган болсо, эгер үйүндүн ичинде боло турган болсо, ал эч нерсе болбойт. Себеби аны эч ким көргөн жок, күйөөсү, балдары эч ким көргөн жок. Деги эле баш кийим кийип жүрүштүк эркекке дагы, аялга дагы бардыгына сүннөт, жакшы нерсе.
бүгүнкү күнү канчалаган адамдардын башы ооруйт, өзү дагы билбейт, доктурга барса таптаза, мына ошол баш кийимсиз дааратканага көп чыккандыгы үчүн, баш кийимсиз дааратканада көп олтургандыгы үчүн баш оорукчан болуп калат. Ошондон баш кийимди эгер сүннөттөп кийсеңиз жакшы болот. Жок, мен буга дагы татыктуу эмесмин деп өзүңүздү томон алсаңыз, анда эркектерге деле баш кийим кийишлик эч нерсе болбойт. Сүннөт эле эмес, урматтуу тууган. Сүннөт эмес дегенде бекемдеген сүннөт эмес, баш кийимсиз жүрсөңүз деле болот. Өзүңүздү ушунчалык төмөн алсаңыз деген сөз. Анан менин прическам бузулат, чачым бузулат деп баш кийим кийбесеңиз, анда арам болот баш кийим кийбегендигиңиз. Ассаламу алейкум. Никелеш жубайы менен бири-бирине кылган мамиле жөнүндө айтып коесузбу? Кыска, Алла ыраазы болсун. Никелеш жубайы менен бири-бирине ушунчалык жакшы мамиле кылыңыз, урматтуу тууган. Алымдарыбыз айткан сөздү айтам. Кыска нуска дегениңизде, бириңиз көз болуңуз, бириңиз кол болуңуз. Макулбу? Болду. Бирөөңүз эркек көз болсун, же аял кол болсун, же аял кол болсун, эркек көз болсун, айырмасы жок. Себеби кол ооруса көздөн жаш чыгат, көздөн жаш чыкса ушул эле кол арчыйт. Көздөн жаш чыкканда тизеси менен арчыган адамдарды көрө элекпиз. Устаз, Бишкекте жин чыгара турган молдолор көп, бирок акчалай келгенде кыйынчылык болуп атат. Кымбат, $100. Ушуну мамлекет катарынан же кандайдыр бир жолун карап жеңил кылса болобу? Себеби жин кирген адамдар кыйналып атышат. Жин кирген адамдар канчалык кыйналып аткан болсо, жин чыгарган адамдар андан 5 бетер кыйналат. $100 бул сизден аз сурап атыптыр. Чынында эле мен айтам, аз сурап атыптыр. Мен өзүм жин окубаймын. Окусам чыгара алам. Күчүм жетет, бирок окубаймын. Себеби мен чынында эле бир эки адамды чыгарып алып туруп, өзүм ушунчалык кыйналдым, уктай албай кыйналдым, өзүм кыйналгандыгым аз келгенсип, бала чакамды да кыйнадым. Жатканда эле чочуй берсең, жатканда эле тебине берсең, аялың деле жакшы жата албайт экен да. Мына ошондон чынында эле мен окубай койдум. Азыр бизде тагдыр карыбыз бар, жылгал карыбыз бар. Ошолорго мана $100 эмес, $200 чыгарып бер деп берсеңиз, бул дагы аздык кылат, урматтуу тууган. Туура, эми сиз айткандай колунда жок, болсого берейин дейсиз, бирок чынында эле колуңузда жок. Анан муну мамлекет карап бере турган болсо өтө сонун болот эле, бирок бүгүнкү күнү биз ага эмес, өзүбүзгө көбүрөөк таянуу менен биргеликте ошол тойлорго берген, тамадага берген, артистке берген, аракка берген, музыкага берген, ичимдикке берген дегеле ысыраф жолдорго көбүрөөк сафтаган акчаларыбызды топтой турган болсок, бизде акчабыз өтө көп. Бизде акчабыз өтө көп, урматтуу тууган. Биз бардыгына берип коебуз, анан жин киргенде эле, молдого келгенде эле $100 таппай калабыз, молдого келгенде эле көп сурап калабыз. Ооба, берешен адамдар бар, жөн эле, жин окутпайт эле берейин дегендер бар, урматтуу тууган. Бирок колунда жок да, колуңузда жок. Андай адамдарга чынында эле биз дагы каалайт элек. Эң негизи ушул башындан өзүбүз ал жин окугандарга муктаж болбостон өзүбүзгө бекем болойлу, эртең менен кечки пайгамбарыбыздын айткан зикирлерин толтуруп турайлы, Куранды көбүрөөк окуйлу. Иншалла аларга деле муктаж болбойбуз. Бизде өзүбүздө динибиз бар, Кураныбыз бар, хадисибиз бар. Я Алла, дин ушундай жагымдуу нерсе, жеңил нерсе. Ошого көңүл бурбайбыз. Анан жин кирип кеткенде ооруп калганда эле анан чуркайбыз, анан кыйнала беребиз, анан көп алып атат, ушундай алып атат, караса болбойбу дей беребиз, урматтуу тууган. Айтор, кантсе дагы Алла Таала өзү шифа берсин. Жин ооругандарга Алла Таала өзү жеңилдик берсин. Аялы төрөгөнү калды, күйөөсү даватка чыкпай турса болобу? Албетте чыкпай турсун, урматтуу тууган, чыкпай турсун. Эгер ошол күйөөбү барып карап жардам бере турган күйөө болсо да, анан жок, ол күйөөнүн бары жогу өзү баягы орунда эле эч кандай ролдо эле ойнобойт. Андай боло турган болсо, урматтуу тууган, чыгып алып туруп ошол жактан жеңилирээк көз жарысын, мага акыл эстүү, ыймандуу бала берсин деп дуа кылганы жакшыраак болот. Эгер чындап эле баягы күйүмдүү эркек болуп, аялына чуркап, кошо жанында туруп, ага дух болуп, эч кандай кыйналбайсың, жакшы болот, мына жанымда турам дей турган болсо, анда чыкпай турсун, төрөгөндөн кийин анан чыгып кете берет. Ассаламу алейкум устаз, менин жолдошум ичет болчу, өтүп кеткен. О, дүйнөсү кандай болот? Кыямат күнүндө муну Аллах Тааладан сурап алабыз. Мен гайып нерсени билбеймин. Аллах субхана таала өзү кечирсин деп гана дуа кылабыз. Анан баргандан кийин көрөбүз да. Акыйкатта, урматтуу тууган, ичкен адам ичип дүйнөдөн өтүп кетсе, өтө жаман. Мен айтат элем,
Эң жаман өлүм арак ичип мас болуп калгандагы өлүм. Эң жаман өлүм туалеттин ичинде отургандагы өлүм. Эң жаман өлүм музыкага бийлеп жатып шанаңда жатып өлгөндөгү өлүм. Булар эң жаман өлүм. Аллах таала мындай өлүмдөрдөн бардыгыбызды сактасын. Ассаламу алейкум. Менин күйөөм телефон сатат, уурдагандар да апарат. Мен акчасына бир нерсе жегим келбейт, жиркенгендей болом. Күнөбү, адалбы? Тапкан акчасы телефон саткандыгы өтө жакшы. Анан уурдагандар апарганда мында апарганды эле ала бербесин да. Аны толугу менен тактап өзүңдүкүбү, ооба өзүмдүкү уурдап келген жоксуңбу? Жок. Эгер сурап келе турган болсо, мен сени берем деп ошонун паспортунун копиясыны же деги эле ошол адамдын данныйларын алып калып, андан кийин телефонун ала турган болсо болот. Алып келген арзан экен деп эле алып кое турган болсо, албетте шектүү болот. Анда жебегениңиз жакшыраак болуп эсептелет. Жебегениңиз эмес, сиз аялсыз үйдө отурасызбы, күйөөңүзгө башып отурасызбы, алып келгенди жей бериңиз. Макулбу? Саламатсызбы? Менин апамды ысытма дуа бар дейт. Эмне кылса болот? Центральный мечитке апарыңыз дагы, апаңызды апарыңыз, ага кошуп суу ала барыңыз, кадимки эле аккан сууду, легенданы ала барыңыз дагы, ошону не кылыңыз, дем салдырыңыз. Макулбу? Кечиресиздер, намаз убакыты болуп калды окшойт. Мына ошондуктан бизге бул жерге немесин берип атат. Ассаламу алейкум устаз. Эшендер кимдер? Эшендер деген урматтуу тууган, баягы союз учурундагы же болбосо аксакал, динди кармаган, илимдүү, ошол пайгамбардын сүннөтүн кармаган, мечиттен чыкпаган, эч кимге жалган айтпаган, сүннөткө бекем болгон адамдарды буларды эшандары деп коебуз. Анан бул жерде бизде дагы сөз бар да, эшан, максым, ак сөөк дегендер бар. Булар урматтуу кадимки эле бизге эле окшогон инсандар. Албетте булар артыкчылыгы болушу мүмкүн. Ошол пайгамбардын сүннөтүн кармагандыгы үчүн, динге бекем болгондугу үчүн гана. Андан кийин мен эшандын туугандарынан, мен эшандын уруктарынан болом деп туруп ичип жүргөндөр бар. Алардын бизге эч кандай орду жок. Неме берилген суроолор убактыбыз дагы бүтүп калды окшойт, урматтуу туугандар. Андыктан Алла ыраазы болсун сиздерден. Ушунчалык көңүл буруп биз менен бирге болгонуңуздар үчүн. Эми акыйкатта убакыт деген убакыт экен. Убактыбыз дагы өтө аз калды. Эми бул айтылган сөздөрдү Насихат радиосунан деги эле Марва ТВдан көрсөңүздөр болот. Ошондой эле биздин өзүбүздүн Нарк медиа YouTube порталдан көрсөңүздөр дагы болот, урматтуу туугандар. Ушун менен Кудай буйрса, кийинки дагы 3-күн сиздер менен болобуз. Ар бир 3-күн ушул жерде келип берем деп мен дагы жакшы ниет кылдым. Андыктан дуа кылыңыздар. Аллах субхана таала ар бирибизди ден соолугубузду таза коюп, ар бирибиздин тапканыбызды адалга жумшаганга мүмкүнчүлүк берсин. Илахи амин. Я Рабби, ар бир мусулмандар дин менетине кабыл кылгын. Ар бир мусулман ден башын таза коюп, тапкан нерсесине береке бергин, үй бүлөсүнө тынччылык бергин. Ар бир мусулмандарды жакшыдан кем кылбагын, жамандарга тең кылбагын, жараткан нерселерден жамандыгынан Алла өзүн сактагын. Я Аллахым, элибизге, жерибизге, мамлекетибизге тынчтык, биримдик, ынтымак, достук бергин. Чоңдорубуздун имандарына күч кубат бергин. Я Аллахым, албетте чоңдорубузда дагы өзүңдүн өкүмдөрүңдү аткарып, я Аллахым, элге адилеттүү мамиле кылып өтүштөрүн насип кылгын. Я Аллахым, бардык абалдасага көз карандыбыз, көз ачып жумганга чейин биздин нафсибизди өзүбүзгө тапшырып койбогун. Я Аллахым, ушул жерде айтылган сөздөргө амал кылышка толук жардам бергин. Я Аллахым, ар бирибизди алганыңда дагы иманыбыз менен алышты, я Аллахым, өзүң насип кылгын. Ар бирибизди алганда иманыбыз менен алгын, эсеп китеп дептерибизди оң тарабынан беришине Алла өзү насип кылгын. Акыркы кыяматта пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям шафаатын насип кылып, жаннаттан орун берип, ошол менен биргеликте өзүңдүн жүзүңдү көрүштү Алла өзү насип кылгын. Бирахмет. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух. Кайрадан көрүшкөнчө аман, сак саламатта болуңуздар.